Экинчи көп пайдаланып аткан бул газдалган суусундуктар, күнүмдүк мына той аштарда иштетип аткан суусундуктарды биз пластикалык бөтөлкөлөрдө сатып алып атабыз да. Пластикалык бөтөлкөлөрдүн дагы эле ошондой оңой жагы массасы жеңил, колдонууга оңой. Ал суунун иши бүткөндөн деле башка максаттарда иштетип атабыз да. Булардын зыяндуу жагы тоже диоксин деген зат бөлүнүп чыгат. Диоксин ол сууларда анча билинбейт, өзгөчө эгерде ошол пластикалык бутулга спирттик ичимдиктерди куюп койсок, спиртти куюп кое турган болсок, же болбосо мисалы кымызды куюп коюп атабыз, баклажкаларда кымыз алып келип сатып атышат да. Бул өтө зыян. Себеби кымыздын составында бир аз өлчөмдө болсо дагы спирттик ачуу процесси жүрүп атат да. Ошон үчүн кымызды ичип атканда баклажканын жыты келип калып атат, пластикалык желимдин жыты келип калып атат да. Бул өтө организм үчүн өтө зыяндуу. Аны да күйгүзбөш керек. Эгерде күйгүзө турган болсок, айылына чөйрөгө уулуу зат, диоксин бөлүнүп чыгат.